Төрт көчө, булар 275'ti карасаңар туугандар. Ошол маалда протоколго кол койгондо дагы билбейм, мас болуп алып кол коюшканбы, же жөн эле кол коюп коюшканбы, мен түшүнбөйм да просто. Мына 275 метр деп могул жерден алышкандагы мына көпүрө бар го биздин. Мына көк таштын көпүрөсү. Мына биздин көпүрө бар, Ушу көпүрөнү кошуп туруп кол коюп беришкен. Мына 275 метр мынерге чейин келмек. Мына мынерге чейин келип, мынерден кошуп көпүрөнү кошуп туруп, буларга полный доступ кылып, мынаяка Саманьон док майылдарына доступты беришкен дагы, кол коюп беришкен. Köprü dağın bularga ötüp ketken. Toys köprünü biz kurgan köprünü dağın biz bulardan arendaga kayra alat ekenmiz da. 49 yılgaç. Вот в чем вопрос. Эми biz ne kıldık? Ушул 275 metrdi biz kıskartıp köprünü özümüzge kaldırdık mına. Mına köprü bizde kaldı emiçi. Emi 253 metre olup kaldı mına ol. 275 emes, 253. Biz uşunusuna çeyin köngül burduk. Sebebi kanti biz köprünü beremiz. Bu köprü деген стратегиялык köprü da bizdiki. Mına. Bular Moğol dip turup 275'e çeyin kelgen ele bu yerge çeyin. Biz bunu kıskarttık dagın 253'e düşürüp turup köprü biz tarafta kaldı. Köprünün ortasından böyle öyle, köprünün çekesinden böyle öyle deyip приблизительно bir 3-4 ay bir köprü için жүрдük biz. 3-4 ay. Nelerdi gına kılvadık? Ben 2-3 yolu Tacikistan'a varıp geldim. Alar 2-3 yolu Bulcak'a gelip getişti. Жоқ де, жоқ köprünü alabız. 275 metr degensinger, 275 metr makul. 275 metrdi kol koygon, bular 275 metrdi bizde arayında kalgansınlar. Buna protokol deydi. 275 metr ne ölçüp gelsek daha bir yol ayta. Men hem bunu köprüge aytıp koyup atam, sebepsizlerge түшүнүктүү болсун деп atam. 275 metrini ölçüp gelsek köprüdagi bular ötüp ketip atat. Köprünü de bular alıp koygon. Arendaga bizi özümüz kurgan köprünü biz özümüz kayradan arendaga alıp atабыз. Mına в чем заключается предательство интересы государства? Вот где лежит предательское отношение к своим обязанностям, своей подписью должностного лица. Ушуну в конце концов biz акырында барып туруп анан кийин мына ушун негизинен чабыш болду. Дагы бир жолу айтайын, эми көпүрө бизде калды, 253 метр болуп калды, 275 эмес. Эсиңерди тутуп алгыла. Мындан ары 253 деп айткыла. Болду. 253 metr oldu dağın, köprü biz tarafta kaldı tuğanlar. Uşu menen bul jerdagi neytralni olup kaldı. Bul jerde emi bulardaki da emes, bizdiki de emes, ortodagi jer, bul jer. Bul jer em murda bulardaki da priznavat etip bergenmiz da. Emi priznavat etpesinden kayradan neytralniga alıp keldik. Bul bizdin uşul çegarаны delimitatsiyaloo jumuşundagı жүрgüzgön eng negizgi жеңиштерибиздин бири uşu oldu. Eng negizgi sebebi эгерде мурда бул жерден Камила Абдыразаковна, Миргүл Өмүрзаковна, Чыңгыз, дагы ким бар депутаттар Баткенден. Ушулар жакшы билесиздер. Мурда Лейлек действительно анклавда калып кеткен. Төрт көчө алардыкы болгонбу? Алардыкы болгон. Самаркандагы Миңөрүк жолу болгон эмес? Болгон эмес. Андан сырткары, мына дачаны көрсөткүлөчү Аксайдагы. Аксайды мына. Мына андан сырткары Рават жолу. Эмени көрсөтчү жанагы. Аксайды көрсөт, Аксай Варукту көрсөт. Жана көрсөттүң эле го? Мына. Андан сырткары туугандар. Мына. Мынерден келген дагын булар. Мына биз бир келгенбиз, бир келип токтоп калганбыз. Мына өтө албай калганбыз. Себеби могул жерде көпүрөнү жардырган дагын могул жерлерде алар признавать эткен эмес. Любой бир ызычуу болсо ушерди басып алып ушерде ызычуу боло берчи элек. Булар мына жолду дагын Аксай айылындагын признавать эткен эмес. А биздеги мындай болуп калганда, ошондо мындай болуп, булар признавать эткен жери мынаяк болуп кеткен. Мына Рават жолу дагы бул анклавда калып кеткен. Мурда. Рават жолу дагы анклавда калып кеткен. Азыр бизде 3 жол бар. Эмеге Лейлек өтүүчү. Азыр айтып атышпайбы? Кече күнү эмеден бир айтат, жанагы интернеттен. Бул чечимди кабыл алгандан кийин Лейлек анклавда калып кетти дейт. Акылыңар барбы? Туугандар. Ошол айткан туугандарга айтып атам, мен депутаттарга айткан жокмун. Так? Кантип калып кетет? Эгерде биз наоборот, мына бир жол, 4 көчөнү биз жасадыкпы? Нейтралдык кылып жасадык. Мунул көчөнү жасадыкпы? Миңөр Самаркандыкты жасадык. Мунул Раватты жолун
биздин жол кылып, Кыргызстандын истинный өзүнүн жолу кылып туруп, границаны мына жерден токтоттукпу? Токтоттук. Демек, мына биздин Лейлек району бүгүнкү күндө питается с 3 сторон. Миңөрүк Самарканда питается, 4 көчө питается, и Рават жолу менен өзүбүздүн жол менен питается. Никаких анклавов, наоборот, биз Лейлекти полный анклавдан чыгардык. А мурда болсо эмне болчу? Мурда болсо мына жол жок эле. Мына жол вообще жок эле. Мына жол болсо тажиктердики болчу. Мына жолду болсо алар признавать этпей, бу жерде чабышып турчу элек. Признавать этчү эмес. Туурабы? Мына ушул жерде дачада канча балабыз өлдү? Мына акыркы маалда ушу дачада блин, ушу айтканда жүрөгүм ооруп кетти. Ушул жерде 3 балам өлдү ушул жердечи. Акыркыда ушул жерде 3 балам өлдү ушул жердечи. Дачада атышам деп, ушул жолду карайм деп. Мына ушул жерде, эмени жардырганда, көпүрөнү жардырып туруп, ушул жерде МВДнын 3 баласы өлдү. МВДнын 3-өө өлдү, 4-өө өлдү. Ошол жерде. Ошол жерде азыр мен айтам. МВДдан 5-өө өлүптүр. Ушул жерде, бул жерде, по-моему, 3-өө өлдү окшойт. Ушу МВДдан 3-өө өлдү, менден 3-өө өлдү. Ушул жерде, мына. Ушинтип, то есть мурда по-настоящему Лейлек анклавда болчу. Бул жол жок эле, вообще жок эле. Бул жол тажиктердики эле, бул жолду признавать этпейт эле. Азыр бүт бардыгын биз анклавдан чыгардык. 3 жактан чыгардык анклавдан. Эми мына жол менен кетсе, Лейлектиктер 30 километрге тезирээк жетет. Мына жерде жол салып койгонбуз, уже жолду салып койгонбуз. Президентибиздин тапшырмасына келе Миңөрүккө чейин жол салганбыз. Эми мына жолду салабыз дагы. Лейлектиктер эми Баткенден келе айтканда мына жол менен жүрөт дагы 30 километрге тезирээк жетет. Монун бияка чыгып кетсе да болот, Самаркандтан билесиңер, жол бар.